Бул үй-бүлөгө 22-июлда УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев жаңы салынган турак үйдүн ачкычын тапшырган. Алдыда биздин үйүбүз болгонуна дагы деле ишенбей жатабыз деген үй-бүлөнүн маегин сиздерге сунуштайбыз. Gelingizler. Olsun hoş geldinizler. Allah razı olsun. Rahmat kardeşim. Sizin dostum sol bergen üyüne hoş geldinizler. Hoş geldinizler. Kına. Bismillah. Ya bismillahirrahmanirrahim. Gel kızlarım. Koldan. Ana. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmat kızlarım. Sizlerge den soğuk bolsun. Şuntip. Mına 7-ci kanalga oturad ekenmiz. Mına zal. Kuda Hazır. Bu yaga köküne. Bu yaga. Anam bu jaktar nemeler? Özünce. Men Anapeyev Abdüvel Abdürazakoviç. Şu başkan ayında tuğulu ösküyorum. Kuda kalasa, kuda nasip kılsa Allah'ın buyruğu benim, münayemin. Bu ikinci turmuşum. Birinci turmuşumdan ayağım 5 kızı var. Kuda kalasa orada kattaşı, yaşı, kuda başı, hiç demek yok. Problemler yok. Uşak kızlarım beni şu ayağıma üylüğümde kuda kalasa uşak kızlarım nasip kılar. Uşak kızlarım bana şu ayağda alınız deyip bana aytken. Allah Teala üylüğüne eken kuda kalası verip yaşavat ağız. Жақшы. Emi общий есептегенде, общий Қанша балаңыз бар артында? 8 kız 2 ұлым бар. Барды Құдаға шүкір, жай бар, Құдаға шүкір. Біз дағы енді анша қиналабыз, башқа қылабыз, енді тұрмыш екен да бұл. Тұрмышта әр нәрсе болады, атчыл, түтті болады. Одан мен ешқашан қапа емеспін, Құдаға шүкір. Алла Тағала сол нәсіп қылған екен, ошаға қаният қылып жашап жатамыз. Мына келіншегіме көз, сондай жақсы Құдаға шүкір. Экөөңүздөрдүн баш кошуп жашап жатканыңыздарга канча убакыт болду? Экөөбүздүн баш кошуп жашаганыбызга 15 жыл болуп калды. 5 кыздын үстүнө турмушка чыктым. Бул киши мен алгандан кийин чоң аялына үй жайды, 5 кызды колуна берип биз менен чыгып кетти. Бишкекте иштеп жүрүп, алименттерин төлөп жүрдүк. Экөөбүз ошентип бир уул бир кызды таптык. Андан алдын менин бир уул бир кызым бар эле. Бардығы бірігіп, 8 қыз 2 ұлды тәрбиелеп жүрөбүз. Бізде үй жай жоқтығынан Бишкекте квартиралап жүрдік, батирлеп жүрдік. Пойлада иштеттик, өзүбүз элдин пойласында жүрдүк. Каражаттын жетишсиздигинен досубузга кайрылууга туура келди, жокко чыгарбады. Ошентип Алла Тааланын буйругу менен үйлүү жайлуу болуп отурабыз. Канча жыл батирледиңиздер? 15 жыл. 15 жыл батирледиңиз. 15 жыл болды. Ошо турмуш курганда эле үйдөн чыгып кеткенбиз да. Ошондон бери 15 жылда батирлеп жүрдүк. Поляда иштеп калдык дегениңиздер го, ошондо жанагы жер иштетип жүрдүңөрбү Бишкекте? Бишкекте жер иштетип, баягындай бак-кара, малина бар, клубника бар, анан өзүбүз жер алдык, убактылуу арендага, элдин жумушун жасадык. Өз үйүң болбосун. Құдаға шүкір. Жаман болған жоқпыз. Оша елдегім, ошаларым, азыр миңдеген адамдар оша еттегілер. Мен оша елде жүрсем дағы, оша елде қызмат қылсам дағы, оша елде саламымды жеткізіп өтеді. Телефонда звонок қылды, құттықтап атшады. Құдаға шүкір, мен қалла. Адам неменен көтеріледі екен? Мейнет менен көтеріледі екен. Мейнет қан менен. Қанша неме қылсаң дағы, Құдаға шүкір мен келіншегіме көз отырабыз. Мейнеткеш адамдарыбыз ачык айтайын. Бирок мен өкүнбөйм, канча кыймылдасам өзүмө ошончолук ден соолугум каалайм.
Mына келинчегиме кыймылда жүрсө, мен келинчегиме десе болуп калайын, өмүр бою нээре, чейре, ыгыра, шыгыра көргөнгө Алла Таала насип кылсын. Мен постоянно дуа кыламын, постоянно ушу кыздарым, балдарым бактылуу болсун. Үңгүрдө болсо үйүң болсун деп айтышат го бизде. Ошондой күндөр болот беле, баягы батирдин арендасы келген сайын баягы кыжаалат болуп иштен ушундай убакыттар өттү башыңыздардан? Өттү эле. Ар 15 күндө эле келип калат. Бир айдын 15 күндө тез келип калат. Анан ниет кыласың, дуа кыласың, бир Аллага кайрыласың, бир чоңдорго кайрылат экенсиң. Бирок алда эле Аллага жеткенден кийин тез эле болуп кетти окшойт. Алланын буйругу менен биздин досубуздун немеси себепкери болуп ошо үйдө отуруп калдык да. Амин. Эмне болуп кайрылып калдыңыздар? Ишканасына барып эле арыз муңубузду жаздык. Анан ошол менен эле жокко чыгарбады. Буга чейин бир кайрылганбыз. Сен айылга келсең, мен сага жок дебейм деген неме менен айткан, өзү менен. Досум ушундай жолукканда отуруп айтты. Досум, сен мени эткеш баласың досум деди. Ачык айтканда. Анан отуруп туруп, сен барсаң, мен сага акчаңды берем, өзүң үй салып аласың деген. Ондой даражага жетпей эле камчы досум өзү балдарды жумшап үйдү салып берди. Мен негизи мындай болуп кетет деп күткөн эмесмин да. Биз экөөбүз барганда өзүң мени эткечсиң, өзүң үй салып аласың дегенде экөөбүз биргелете барып кайрылганда. Канча убакыт мурун кайрылдыңыз? Будан баягы 5 жыл. Карантин жаңыдан башталган учурда машина менен барып, ошондой жолукканда, ошенткенде бирок баары жардам берет экен да деген неме жүрөктө бар болчу да. Бирок жүрөккө салып жүрө бергенмин, Аллага кайрылып, ошо досубуз жардам берсин деп. Анан мындай салып берип, өз колу менен бүт барды, өзүбүздөн бир сом акча каражат кеткен жок. Ошентип үйдө отуруп калды. Достор бар болсун. Бирок баягы 5 жыл мурун кайрылганбызды деп атпайсызбы? Анан баягы үмүтүңөрдү үзүп койгон учур болбоду эле, эми өзүбүз эле кылышыбыз аракет кылабыз деп. Менде андай үмүт болбоду. Эч үмүт болбоду, бирок ойлонот экенсиң да. Кайрылдым эле, анча-мынча ой кетет да. Кайрылдым эле, качан болот экен. Айрыкча баягы. Бирок күттүк бирок. Биз экөөбүздүн кайрылуубуз ушунча ишке ашпады да. Бул жерде элдин журтунан жардамы тийди. Айылга келгенде элдер айтат экен, Бишкекте жүрөбүз, ушуга жардам бересизби деп, акелерибиз, эжелерибиз, жеңелерибиз айтып атты. Чалсак силерди чакырып атабыз. Кел укам деди. Акаларым, укаларым айтты. Кел укам, биз жардам беребиз деди. Боптур дедим. Мен боптур келейин, шашылда келе. Мен кичине неме кылайын деп. Убакыт Алла Таала буйруган күнү мына Куда кааласа келдим Кудага. Баягындай иштеп атасың, квартира батирлеп жүргөн адамдын тапкан тутканын берекеси болбойт экен да. Анан аз-маз акча жыясың, кайра киришип кетет. Анан тууган уруктар, мына айылдын эли да тууган урук, ынтымактуу элдер чакыргандан келип отурду. Досум келиптир деп жумуш берди. Азыр ушу өзүнүн бактар тиккен, жаңы бактар жакшы сонун көктөп атат. Анан үй жайды салып берип, мындай укат кылып кетем деген бул неме да, жомоктогудай эле алтын балыкты кармап алгандай эле болуп калдык да. Өңү неме деп байкындагылар не деп коет? Өңүмбү, түшүмбү деп. Азыр дали мен өзүмдүн үйүм эмес да, түштө жүрөм да, түш көрүп болуп аткандай эле болот бизге. Мурун баягы мектеп убагында ушу досуңуз кандай эле, Досум ошондой эле берешен, ушундай эле баягы эме беле, баягы бир айкөлдүк сапаттар ошондой бар беле мектепте окуп жүргөндө? Бар болчу. Сен окуп жүргөндө бул класском болчу. Тазалык деп айтсам, жок, класском болчу. Ошол балдарды кегиле тазалыкты мисалы үчүн муну силер билбейсиңер. Мына кирип мектепке киргенде класском текшерет. Жаканды текшерет. Бүт илгерки заман жок азыр. Мен ачык айтам. Себеби ол мына досум ошо эртең менен келип туруп классташ досум. Балдардын кирип атканда жакаларын текшерип киргизет болчу. Бул Кудага шүгүр. Мисалы үчүн депутат болсо да, генерал болду, немеде дагы иштеди, эч качан өзгөргөн жок. Ошол деле айткан, досторум, силерди унутпайм дегенде, ошо ойдон жүргөн бала кутушу. Эч качан өзгөргөн жок.
Биздин аялдарга болгон өзгөчө комната, кухнябыз. Баардык шарты менен, печка демелери менен, суулары менен, заманбапка. Демек үйдүн ичинде дагы суу бар турбайбы? Суу бар. Бийиктикте жашасак дагы суу бар. Бул кухнябыз. Бул жагыбыз болсо залыбыз. Чоң залыбыз. Чоң зал. Кудай кааласа жакшылыктарда ушу бөлмөдө коноктошобуз. Кудайларды, небере чеберлердин тойлордо, жакшылыктарда тосоколор буйруса. Бул ичиндеги могу палас бүт бардыгы Бул палас салынган занескалары, неме люстралардан бардыгы бүт бардыгы ушу биздин досубуздун жасалган эмеси менен. Деңгээлинде. Бул бөлмө дагы өзгөчө бөлмө, спальный бөлмөбүз. Неберебиз уктап атат. Жаным менен. Өзгөчө бөлмө. Бул жагыбыз душубуз. Азыр эми бар үйлөрдө болуп калганбыз. Шарт менен. Буда да суулар чыгат. Душум менен бүт бардыгы жаңы. Ысык муза суулар чыгат. Заманбап үй салып берди. Ашыгы менен толду. Жабышпасам өтө ашыгы менен пулпурузга толтуруп коюшту. Сонун болду. Алла разы болсун. Алла разы болсун. Экенибиздин Кыргызстаныбызды көкөлөтүп, гүлдөтүп айткан биринчиден Камчы Ташиев, Кыдыр Шаев, эми атын айтпаганга болбойт эле, айтууга туура келди. Биздин досубузга өмүр берсин, жакшылыктар болсун, үй бүлөсү менен, жакындары, бир туугандары аман болсун. Бул досубуздун бир туугандары дагы кайрымдуулукка өтө жакшы адамдар. Бар болсун, аман болсун. Элим, терим деп гүлдөткөн, анан анын президентибизге дагы ден соолук. Мекенибиз кандай болуп барат, өзгөрүлүп баратат, гүлдөп, өнүгүп өсө берсин, жакындарыбыз аман болсун. Бардыгына чоң рахмат жакындарыбызга, жардам бергендерге. Рахмат, Камчы Кыдыршаевич, досум, рахмат. Нашы элдин адамы болуп жүргөнгө Алла Таала насип кылсын. Ошо элдин адамы болуп, мына бюджеттерди толтуруп бар жокко жетишкен Садыр Нуркожоевич, Камчы Ташиев, ушуларга биз миң салам айтабыз. Элибиз курсан. Алла Таала ошолорго өмүр берсин, узун өмүр берсин, ден соолук болсун. Эч качан кайгырбасын, күлкү жүзүнөн кетпесин. Sağınıştım bu dağında, elesin bir boruma kısam